Видеоны баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Аферисттер жооп берчү күн келет. Самара Каримова кимге ачууланды? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова жеке баракчасы аркылуу аферисттерге кайрылды. Урматтуу элди алдап, жаңа аккаунт ачкан, акча топтогон аферисттер соттолуп кетпегиле сураныч. Урматтуу спонсор болом деген көрмандарым, сураныч, өзүңүздөр деле ойлонуңуздар. Кымбат баалуу белектер, машинага кантип спонсорство 500, 1000, 300 сом болсун, ишо единица кылып которсун. Сураныч, ойлонуңуздар. Биз али GIF оюнума аккаунт ача элекпиз. 19 февраль күнү ачылат жана 20 февраль старталат. Ал эми жаңа аккаунт ачып алдап 500, 1000 сомдон акча алгандар. Кудайдан коркула. Эч ким көрбөйт, билбейт деген менен үстүбүздө Кудайым карап турат. Ага жооп берчү күн келет. Самара GIF деп да ачылган аккаунттар көп экен. Бирине да ишенбеңиздер. Аферисти. Баарыңар жаппасаңар органдарга кайрылып сүрөтүңөрдү чыгарам баракчама. Ошондо көрсүн эл аферисттерди. Бирөөнүн 1 сомун нааразы кылып жегенге акыңар жок. Ал аш деле болбойт. Бүгүн кечки 6га чейин срок. Өчүрбөсөңөр сүрөттөрүңөр, үйүңөрдүн адреси, телефон номер, область, шаар баары чыгат. Азыр 21-кылым. Технологиянын заманы. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Алмаз Шаадаев өзүнүн сүйүктүүсүн көрсөттү. Ырчы Алмаз Шаадаев тойканалардын биринде Айжан аттуу кыз менен отурган видеосун көрсөтүп, достор, былтыр 14 февраль күнү Айжанга тийишкен күнү маябай элге тарап кеткен. 1 жылдан кийин жолугуп олтурабыз. Ошондогу комментарийлерде окшоштук барбы деген суроосун жанындагы кызга узаткан. Достор, былтыр 14 февраль күнү Айжанга бир тийишкен видео аябай тарап кеткен. Эсинде 1 жыл болуптур ошондон. Кайрадан жолугуп олтурабыз. Бүгүн 1 жыл өткөндөн кийин. Анан ошондо комментарийлерде аябай комментарийлер көп болгондо ошого өзүңүздүн мындай оюңуз кандай? Окшоштук барбы? Окшоштук барбы? Ырчы Гүлзада Рыскулованын атасы дүйнөдөн кайтты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ырчы Гүлзада Рыскулованын атасы Жетимиш Рыскулов 65 жаш курагында оорудан каза болду. Ырчынын атасы 4 жыл мурун инсульт алган. Кийин да 3 жолу инсульт алып, ден соолугу начарлап кеткен. Атадан айрылуу орду толгус жоготту. Биздин эмгек жамаатыбыз Гүлзада Рыскулованын жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кыргызстандык балбан кыздар машыктыруучусуна белек тартуулашты. Кыргызстандык балбан кыздар машыктыруучусуна өзгөчө белек тартуулашты. Мындай демилге кыз келиндердин эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабековдун туулган күнүнө карата ишке ашырылган. Нурбек Изабеков бүгүн 15 февралда 50 жашка толду. Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Байгазы Кенжебаев балбан кыздар устатынын мааракесин куттуктап, шакирттеринин бардыгы спортто ийгиликтүү болсун деген тилек менен мамлекеттик стипендиядан чогулткан акчаларына алтын жалатылган баасы $1000 Apple Watch үлгүсүндөгү саатты белек кылып таттуу торт тартуулашты деп билдирди. Нурбек Изабеков 1970 жылы 15 февралда Талас районунун Жиргетал айылында төрүлгөн. 8 жашынан спорт менен машыгып 1988 жылы бүткүл союздук уландар оюнунда коло байгелүү болгон. Азия чемпионатынын 2 жолку күмүш байгесинин ээси. СССР спортунун эл аралык чебери, Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданы 2010 жылдан бери жетектеп келет. Изабеков дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова, жаштар арасындагы дүйнө чемпиону Айперим Медет кызы жана улуттук курама команданын мүчөлөрү менен бирге Ысык көлдө машыгуу иштерин улантып жатышат. Булак Баракелде KG.